Мында бир нече күн мурун Бишкек шаарында бир топ курулуш компаниялардын жетекчилери 9 жыл мурун ижарага алган жер тилкелерине ээ боло албай жатканын айтып, маалымат жыйыны өткөрүшкөн. Алар бул убакка чейин ижара акыларын төлөп, бирок Бишкек башкы архитектурасы, Бишкек суу канал жана мэриянын комиссиясы курулуш иштерин жүргүзүүгө макулдуктарын бербей келишкенин айтышкан. Биз окуянын чоо жайын билүү үчүн жер тилке жайгашкан жерге барып, курулуш компаниялардын өкүлдөрүнөн маалымат алдык. Бүгүнкү күндө мен канча бир курулуш компанияларын суроолору боюнча маалымат берейин дедим эле. Бул жерде сиз көргөндөй ушул жер бир нече курулуш компанияларга көп кабаттуу тамдарды курууга берилген. Ушунун биздин жерлерибиздин жанында пороховой складдын территориясы жайгашкан. Ушул пороховой складдын территориясынан биздин аралыгыбыз 100 метрдин аралыгы болуп калат да. Анан сиз байкагандай ушул биздин участоктордун өйдө жагында көп кабаттуу курулуш жүрүп жатат. Аны кандай деп айтсак, ушул бүгүнкү күндө кандайдыр бирөөгө уруксат бар курулушту жүргүзгөнгө, бизге канча бир курулуш компанияларга уруксат бербей жатышат. Аталган жер тилкенин 2009-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппараты мамлекеттик курулуш жана өкмөттүк протоколдук буйрук катынын негизинде макулдашылган деталдык пландоо кагазы да бар. Бул кагазда жер тилкелерге көп кабаттуу бир нече үйлөр салынары көрсөтүлгөн. Ишкерлердин макулдашуулардын бузулушуна кимдир бирөөнүн жер тилкеге көз артып, башка объектилерди курууга берилип жатабы деген суроо кызыктырып жаткан учуру. Бүгүнкү күндө дагы айтып кетчү нерсе, бул жерлерди курулуш компаниялар мыйзам чегинде алынган. 2010-жылдан бери ушул убакытка чейин колдонушуп, колдонгон себеби арендасын төлөп атышат. Анан ар бир курулуш компания бул жерде собственник болуп эсептелет да. Анан кийин ушул Бишкек шаарынын мэриясы өзүнүн комиссиясында карап жаткан биздин маселебиз боюнча ушул жерде канча жайгашкан строительный компаниянын кызыкчылыгын тебелебеш үчүн бизди да чакырып, ушул жерден ушул комиссиянын отурумунда ушул маселени чечиши керек эле. Бирок алар бизди чакырбай эле ушул курулуш компаниясыз ушул жерлерди алып коюуга аракеттерин көрүп жатышат. Куруучулар макулдашуулар бузулуп, жер тилкеден кол жууп калыша турган болсо, бул убакка чейин кетирген чыгымдарын тиешелүү тараптарга кайрылып, артка кайтарууга аракеттерин кылышаарын айтышты. Курулуш компаниялар өз убагында бул жерлерди мыйзам чегинде алышкан. Эгерде мыйзамды бузуп, биздин жерлерибизди ала турган болушса, курулуш компаниялар мыйзам чегинде бул маселелерди чечкенге даяр. Түштүк магистралдын жогору жагында жайгашкан жер тилкенин айланасы биз көрүп тургандай эле ээн эмес. Тегерек четинде жайгашкан ресторан, мектептерди көрүп, ок сакталуучу компанияларга тийгизбеген таасири курула турчу көп кабаттуу үйлөргө кандай тиешеси бар деген ой келет. Ал эми анын жогору жагында жаңыдан курулуп жаткан үйдү дагы байкай алдык. Жер тилкелерди ижарага алган ар бир курулуш компания мамлекеттик бюджетке ижара акысын өз-өзүнчө санай келгенде болжол менен 5 миллионго жакын каражаттан төлөшкөн. Эгерде келишимдер бузулуп, ижара акысы төлөнбөй турган болсо, мамлекеттик бюджетке 20 миллионго жакын каражат түшпөй калат. Период времени с 2010 по 2012 годы 2010-жылы комиссиянын жер бөлүү берүү чечимине ылайык Бишкек мэриясы Түштүк магистралдын жогорку жагынан Молдубаев көчөсүнөн Токтоналиев көчөсүнө чейин аралыктагы жер тилкесин бөлүп берген. 2019-жылдан тартып Бишкек мэриясынын жер ресурстар башкармалыгы ижарачыларга прокуратуранын жазма буйругуна ылайык келишимдерди бузуу тууралуу эскертүүлөрдү жибере баштаган. Белгилей кетчү нерсе, ал жерде ижарачылардын келишимине ылайык жер тилкелерин 2-3 жыл аралыгында өздөштүрүп албаганы жазылган. Биз маалымат жыйынында айтып кеткенде, мунун
жөнүндө жүйөлүү себеби бар. Анткени Бишкек башкы архитектурасы ал жака жакын жерде ок сактоочу кампа жайгаштырылган. Көчүрүү керектигин айтып, курулуш иштерин жүргүзүүгө макулдугун берген эмес. Ок сактоочу кампалардын учурда колдонулуп же колдонулбай жаткандыгы тууралуу маалымат жок. Жада калса, жер тилкелери менен бирдей аралыкта жайгашкан мектеп дагы бар. Анын футбол аянтчасы ок сактоочу кампанын түбүндө жайгашканын дагы көрүүгө болот. Ал эми убагында Бишкек башкы архитектурасы курулуш иштерин жүргүзүүгө макулдугун бербеген кагаздарды бизге көрсөтүп беришти. Биз бул маселе боюнча комментарий алуу үчүн Бишкек мэриясына кайрылып, эмне себептен ишкерлерге мындай мамиле жасалып жатканын тактоого аракет кылдык. Мындай болуп атат да, ошол жердеги жерлер чында Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан убагында ижарага берилген. Бирок ушул күнгө чейин баягы ошо куруу мөөнөтү өткөрүп жиберишкен. Көбүнчөсүнүн араларында баягы ошо ижарага, арендага алгандын карыздары бар. Андан тышкары бүгүнкү күндө бизге Октябрь райондук прокуратурасы тарабынан предписание түшкөн ошолор боюнча. Ошондуктан маселе ошо шаардык комиссияга чыгып атат. Жок, ошол предписанияда толук жазылып турат, кандай нарушениялары бар, анан кандай кылыш керек, жана комиссияга чыгарыла деген гана. Биз ошол предписанияны гана аткарып атабыз. Ал эми курулуш компаниялардын өкүлдөрү жер тилкелерин өз убагында өздөштүрбөй калуу боюнча алардын күнөөсү жок экенин айтышат. То есть нашей вины, то, что участки не освоены, нет, это раз. Во-вторых, Биринчиден, жерлерди өздөштүрбөй калуу боюнча биздин күнөөбүз жок. Экинчиден, Бишкек суу каналы инфраструктуранын жоктугунан улам техникалык шарттарды түзүп берген эмес. Ошондой эле прокуратуранын жазма буйругуна конкреттүү түрдө кайсы нормативдик укуктук акт бузулганы жазылышы керек. Биз бул нерсени көрө алган жокпуз. Кыштообаев Искендер, жер бөлүштүрүү комиссиясы келишимдерди бузуу процессин жабык өткөрүп жатат. Биздин комиссия мүчөлөрүнө айта турган далилдерибизге эч ким көңүл бурбай жатат. Бул дагы мыйзам бузуу болуп эсептелет. Же алар официалдуу түрдө комиссия турумун жабык деп жарыялашы керек. Же болбосо мыйзамдын номер 28-29 статьясында ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жыйын тууралуу юридикалык жана физикалык жактарга кабар бериши керек. Көп кабаттуу үйлөрдүн курулуусуна кызыкчылыгы артып, бардык каражаттары менен даяр келген инвесторлор жер тилкеге байланышкан маселени угаар замат бардык келишимдерди жокко чыгарып, бирге иштешүүдөн баш тартышкан. Бул сыяктуу көрүнүштөр кайталана бере турган болсо, кыргыз ишкерлерине чет элдик инвесторлордун болгон ишеничи аксап калары да талашсыз. По поводу данного события, данного процесса. Мен азербайжандык инвесторлордун өкүлүмүн. Буга чейин алар бардык келишимдерди карап чыгып, баары өз ордуна болгондуктан проектти ишке ашырууга кол коюшкан. Алар бир эле компанияга эмес, бир нече курулуш компаниянын проектилерине инвесторлук кылууга даяр экенин билдиришкен эле. Жерге болгон ээлик тууралуу маалымат аларга да жеткендиктен келишимди бузуп дароо баш тартышты. Алар үчүн бул маанилүү маселелердин бири. Баары оң жагына чечиле турган болсо, кайрадан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, чогуу иш алып барабыз деген ниеттебиз. Башта аталган органдардын курулушчулардын ишине тоскоолдук кылганы менен анын бардык тараптары түрдүү объектилерге курчалып жаткан убагы. Жалпысынан ишкерлер маселе алардын пайдасына чечилет деген ишеничте.